Мен аты жөнім Эрнест Қияз, мен журналистмін. Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Адамдың içindегі ой сыртқа шыққанда, ал сөзге, сөйлемге айланады. Демек сөздің түзіліші, конструкциясы, дегенде адамдың içinde бышат, içinde даярдалат. Қайсы бір нәрсені айту үшін адам дегенде ойланот. Анан ал сөз болып, оғыз арқылы сыртқа шығады, тұрау? Жол болса, іштегі ойлар қағазға жазылады. Қағазға жазылған ойлар менен, мұндай оғыз екі сөйленген сөздердің стили, айтылышы, жазылышы екі башқа нәрсе. Ақпарақа ойларды қила бір иреті менен, грамматикалық бір байланышы менен, өте қоздоп, түздіп жазабыз, А сөйлегенде кейде тақалып, кейде мында ойлау үшін тыным жасап, кейде шашып, кейде қандайдыр мимикалар менен қолды жаңсап, қашты жаңсап дегенде жүзімізден эмоцияны білдіріп, анан сөйлейбіз. Кейде қарап тұрсаң, ойын қағазға жазғандар өте мықты жазышады. Мұндай. Өте мықты сөйлемді құраштырышады. Алардың жазғандарын бір оқуң еле келіп тұрады. Сонын аңгемелерді, китептерді жазған, анча-мынча кез журналдарға мақалаларды жазған, алары да сонын. Қысқасы жазғаны эми бір керемет адамдар бар. Бирок ал адамдар мындай сөйлөөгө келгенде, ошол жазганындай коз, көркөм, уккулуктуу сүйлөй албашы мүмкүн. Же болсо тескерисинче. Эл астында сүйлөйбү, же бир той топурда сүйлөйбү, кайсы бир жамаатта, көпчүлүк элдин астында сүйлөйбү, кандай бир чогулуштарда сүйлөйбү, мыкты оратор, чеченденип, тапанданып, сөздөрдү куюлуштуруп сүйлөгөндөр бар, Ал эми ошол адамдар жазганга келгенде өтө бир чоркоо, келегей, оюндана түшүндүрө албай, чолуп жазып, окусаң эмнени жазганы түшүнүксүз бирдемке жазып коюшат. Бирок сүйлөгөнү аябай жакшы. Бул эми кадырсыз эле көрүнүш. Бул эки тараптын тең өз-өзүнчө кемчилиги бар, өксүктөрү бар. Бирок ойду туура жазганды дагы, ойду туура айтканды дагы экөөнү тең үйрөнсө болот. Кантип? Анын көрсө өзүнүн эрежелери бар экен. Машыгуулары, көнүгүүлөрү бар экен. Маселен, спортто, кайсы бир ийгиликке жетүү үчүн чемпион болом дейбиз, Аны үчүн күнүгө кандай бир көнүгүүлөрдү жасап, анча-мынча режимди сактап, ичкен жегениңди контролдоп, диета кармап, майлууну, туздууну, куурулган тамакты, кайнатманы, иши кылып баарын чен өлчөм менен мындай контролдоп жеп, тыйчу жерден өзүн тыйып, өзгөчө бир эрежелерди аткарып дегендей, анан ийгиликке жетишсе болот эмеспи, туурабы? Мыкты жазууда дагы, мыкты сүйлөөдө деле так ошондой экен көрсө. Кандайдыр бир тартипти карманыш керек, кайсы бир эрежелерди карманып, машыгыш керек экен кадимкидей. Кадимкидей эле күнүгө эмгектениш керек болот экен, иштеш керек болот экен, тери агылыш керек болот экен, аракеттениш керек. Бат эле боло кое турган, тез эле болуп кете турган эч нерсе жок бул дүйнө жүзүндө. Мыкты, уккулуктуу, дандуу, салмактуу, мазмундуу сүйлөгүңүз келеби? Ан үчүн бир топ эрежелерди билип алууңуз керек болот. Алдыда биз ошону сөз кылалы деп турабыз. Эл астында кайсы бир көпчүлүк, жамаат астында, тааныш-тууныш кишилердин астында сүйлөшүңүз керек болуп калды дейли. Же балким жумушуңуз өз негизи ошондойдур. Элге сүйлөп бирдемени жеткире турган, түшүндүрө турган, айта турган жумушуңуз. Мейли ал мамлекеттик жумуш болсун, мейли ал соода иши болсун, мейли бизнес,
мейли бир динди жеткирүү, даават иши болсун, мейли мугалимдик агартуу иши болсун. Ептеп эле сүйлөдүм, кеттим. Эл мени түшүнсө түшүн, түшүнбөсө койсун. Түшүнбөсө аны менин чатагым эмне дегендер болсо, шу жерден эле токтотуп, бул видеону мындан ары укпай, көрбөй эле койсо болот. Таарыныч жок. Бул алар үчүн эмес. Оюмду көпчүлүккө жеткирем, элге түшүндүрөм, элди өзүмдүн оюма кызыктырам дегендер болсо, анда мына ушул кеңешти бир угуп көрсө болот. Каналга да жазылып койсо болот. Анан угуп көрүп, сүйлөө практикасына колдонуп көрсө, менимче мындай ашыкча болбойт да. Адатта сүйлөгөндөн мурун көпчүлүк адамдар оюн пландайт. Анан планына жараша бир кагазга же блокнотко момуну айтам, ортосуна келгенде муну сүйлөйм, аягында мына момунтип бүтүрөм деп мындай жыйынтыктуу өзүнүн оюн ойлоп айткан дегендерин кагазга жазып алат өзүнчө. Бул деле жакшы ыкмадыр. Бирок ойлорду дароо эле кагазга жазып алып, анан ошону кайра жаттап, ошол ойлордун тутумун жаттап, ошентип сүйлөм дегендин өзү менимче, менин оюмча да, кагазга байланып калуудан башка эч нерсе бербейт болуш керек. Анда эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек анда? Эмне темада сүйлөгүңүз келсе, ошонун башын, ортосун, аягын жакшылап ойлонуп, өзүңүзчө отурганда үнүңүздү чыгарып, эркин сүйлөшүңүз керек. Өзүңүз менен өзүңүз. Бир жолу эмес, кайра 3, 4, 5 жолу, 6 жолу сүйлөп, ойлоруңуз ошентип сүйлөсөңүз, жаңы ойлор менен бекемделет. Сүйлөө речиңизде, тилиңизге айтканга оңой стилдер, сүйлөмдөр пайда болот. Кайсы бир макалдар эске түшөт, кайра кайталасаңыз. Кайсы бир күлө турган, кайсы бир ойчулдардын айтканы эске түшөт, юморлор эске түшөт. Ошол ойлоруңузду кайра өзүнчө кайталасаңыз, темаңыз, сүйлөй турган темаңыз бышат. Сүйлөп жатканда ар тарапка мындай ойноп кетпей, талалап кетпей, тантырап кетпей, ошол кайталап бышырган темадан чыкпай, анан айткан сөзүңүздө логика болот, байланыш болот, мазмун болот. Сиздин эмне дегиңиз келгенин тоготер жерин эл түшүнгүдөй деңгээл өзүнчө бышып жетилет. Мен мектепте окуганда оюмду айткандан аябай тартынчумун, адыр айтайынбы? Мугалимге жооп берип атканда кээде эмне деп айткым келгенин өзүм дагы унутуп сүйлөп атып эле. Ар кайсыны термелеп, жөрмөлөп, өнтөлөп, жүдөп какан учурларым көп эле болгон мектепте. Көбүнчө чыныгы өзүмдүн оюмду эмес, китептен жаттаганда айтып бере турган ушундай бир адатым болор элек. Өзүм да билем, азыр эстесем. Ушундай адат көп болчу. А бирок өзүм айтып берип аткан ойдун өзөгүн окуучу кезде көп түшүнчү эмес экен. Мына студент болгондо, журналистика факультетине тапшырып, студент болгондо деле шундай эле сайрап эле, чеченденип эле, тапанданып эле, укмуш оратор, укмуш чечен болуп кеткеним жок дароо эле. Мунун баары эми нормалдуу, кадыресе көрүнүш. Бөбөк кезинде баары сүйлөй алабы, сүйлөй албайт. Сүйлөй алган эмес. Нанды биринчи жолу нана деген. Уктайм дегенди балким тата деген. Же таттууну кака деген. Шундай да. Коом, чөрө, айланаңда курчаган адамдар көрсө сени тарбиялайт экен. Тажрыйба берет экен. Турмуш сени кээде жаңылтып, кээде кайра тургузуп, ошого жараша мээде, аң сезимде ойлоо практикасы, сүйлөө практикасы акырындап кичинеден бышып жүрүп отурат экен. Мен телевидениеде эмне кылчумун? Мисалы, өзүм мыкты деп эсептеген журналисттердин, мыкты саясатчылардын, мыкты сүйлөгөн саясатчылардын, мыкты өнөр, искусство адамдарынын сүйлөгөндөрүн жөн эле укпай, ичимен аларды мындай талдап укчумун. Телевидениеде, мисалы, мына орус телеканалдарына чыккан бир тың журналисттердин, мыкты сүйлөгөн саясатчылардын ошол журналисттердин чакырып
саясатчыларды талдаган талкуу көрсөтүүлөрүн, кээ бир автордук көрсөтүүлөрдү жаздырып алып кадимкидей эле укчумун. Алардын сүйлөө манераларын байкачумун. Сөз сүйлөө стилдерин кээде туурачумун. Мыкты даярдалган видео репортаждар болор эле. Мисалы Парфеновдун «Намедни» деген көрсөтүүлөрү болчу эсимде. Ошондогу тексттерди өзүнчө мындай жазып алып, анын жазылыш стилин, окулуш стилин кайталап өзүнчө көрөр элем. Анан текст окуганда, сөздү сүйлөгөндө аны ыгына жараша колдонуп көрүп, өзүмчө алчусун алып, кошчусун кошуп, кадимкидей эле ошону бир машыгууга айлантчумун. Же болбосо мына Познердин маектешүү стилин, суроо берүү логикаларын, сүйлөмдөрүндөгү чебердикти анализдеп сиңирүүгө аракет кылчумун. Андан тышкары өзүбүздүн эле кыргыздардан мыкты бир жакшы сүйлөгөндөрдү, мыкты оюн баяндагандарды, оюн мыкты түшүндүргөн кишилерди көрсөм, байкасам, ал атактуу же эл арасындагы эле бир байкалбай жүргөн ушундай сөзмөр кишилерби, жакшы ой уксам, жакшы бир макал уксам, жакшы бир азил уксам, уламыш уксам, эске тутуп, аны үйгө барганда жазып койчумун. Бул бир караган адамга ар кимге суктануу, ар кимди туура сыяктуудай болгону менен ар кандай машыгуунун өзөгү ошондой болот. Мыктылардын мыкты жактарын туурагандын, ошолор жасаганды жасап өзүнчө бир үйрөнгөндүн, көнүгүүлөрдү жасагандын эч бир мындай уялып тартынчу жери жок менимче. Сиз мыкты сүйлөйт деп эсептеп жүргөн кишилер дагы туулганда, төрөлгөндө эле мыкты чечен, мыкты оратор болуп туулган эмес. Алар дагы коомдон үйрөнгөн, бара-бара, элден үйрөнгөн, кимдир бирөөлөргө суктанган кезинде, ай ушундай болуп сүйлөсөм экен деп, ошол суктанган адамдардай болгусу келген. Демек сиз деле өзүңүздү өзүңүз кысынта бербей, бир үңкүргө камай бербей, кайрагар эле тормозду тебе бербей, мыкты сүйлөө үчүн мыктыларды туурап, мыктылардын стилин колдонуп, күнүгө бир машыккандан, көнүгүүлөрдү жасагандан тартынбаңыз. Кагаздан, китептен, окуу жайдан, мектептен же бир кайсы бир курстарга барып, кантип мыкты сүйлөөнү уктуңуз, окудуңуз, үйрөндүңүз, түшүндүңүз дейли. Бирок окуган башка, түшүнгөн башка, аны иш жүзүндө жасап көрүш керек. Аны жасаган башка. Түшүнөрүн түшүп алып, аны жасап көрсөңүз, эми таптакыр эле окшошпой калышы мүмкүн. Окшошпой атса, болбой атса, демек сиздин практикаңыз начар болуп атат. Бул баягы балык тутканды үйрөнгүсү келген киши кайырмакты сатып алып, анын ийнесине сөлжан сайганды, кылын болсо моундай чимирилтип туруп, суунун терең жагына ыргытканды, анан кылы кыймылдаганда кайырмакты кантип булкуп тартып алганды китептен өтө жакшы үйрөнүп, мен кайырмак менен балык кармаганды үйрөнүп алдым, китептен окудум деген адамга окшош. Окуу үйрөнгөн соң, эми сууга барыш керек акыры. Суунун жегине барып, кайырмактын кылын чечип, сөлжанды ийнеге сайып, анан сууга ыргытып көрүш керек. Иш жүзүндө. Теория башка, практика деген таптакыр башка. Ошентип мыкты сүйлөөнү окугандан кийин, үйрөнгөндөн кийин, ошону иш жүзүндө байкап көрүш керек деген сөз. Үйрөнгөнүңдү, окуганыңды, укканыңды жасап көрүү ал деле өзүнчө бир мээнет. Бирок сүйлөгөндө, бирдемени айтып бергенде, ичкериде, көкүрөктө адамды өзүнө тартып турган бир жылуулук, айтып жаткан нерселериң
чын жүрөктөн чыгып атканын билдирип турган бир эмоция, манера, мындай сыртыңдан дагы билинип тургудай болуш керек. Бул жагын да эске алыш керек. Тынбай быдылдап быды 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 деп такалбай сүйлөгөнүң менен ошонун баары бир ишеничсиз, ынанымсыз, жасалма болуп атканы билинсе бүттү. Адамдарды өзүңө тарта албаганың, ишендире албаганың ошол. Эми эмоция менен сүйлө, колдоруңду көбүрөөк монтип иштетип, бирде жулкунуп, бирде шукшурлуп, тарсылдап, жаркылдап, кээде бакылдап, эмоционалдуу сүйлө десе эле мындай өтө эле чектен ашып шуулдап, дуулдап, анан койкоңдоп, тойтоңдоп, бойпоңдоп кеткен деле болбойт. Сырткы көрүнүшүң башкача болуп. Сиз сүйлөп атканда жөнү жок эле эмоцияга берилип, ашыкча эле жаң соолор, кыймылдар менен алектенип кетсеңиз, жөн эле кылыктанып, мындайча айтканда артисттенип атканыңыз дароо байкалат дагы, адамдарды сүйлөп жаткан сөзүңүз менен дагы, өзүңүз менен дагы кыжырлантып аласыз. Темадан алаксытасыз. Кубана турган нерсени айтып аткан болсоңуз, чындап кубанып айтыңыз. Чындап. Жасалма эмес. Бир аз кайгылуу нерсени айтмак болсоңуз, чындап эле кайгырып атканыңызды билдириңиз. Анан калп эле мен сизди көрүп атканыма абдан кубанычтымын десеңиз, бул өтө мындай жасалма болуп калат. Мен сизди көрүп атканыма өтө чындап, чын пейилимен кубанып турам деп сөздөрдү чын жүрөктөн чыгарсаңыз, бул башка кеп. Бул өтө жаман иш болуптур, аны окуп өтө кейдим деп мындай жалган, супсак кайгырбай, билесиздерби? Ошол баланча окуяны укканда мен чындап жүрөгүм ооруду. Өтө көңүлүм чөктү деп чын дилден кейиңиз. Чындап өкүнүңүз. Жөн эле супсак эмоция менен күбүрөнө берсеңиз, чынында бул окуя элдин баарын кайгыртты. Анын арасында мени да кайгыртты десеңиз, жүзүңүздөгү супсактык эптеп-септеген айтып берүү чындап эле берека чыгып калат, көрүнүп калат. Үнүңүз кайгылуу болуп, жүзүңүздө ал белги жок болсо, же тескерисинче жүзүңүздө ошол кайгынын эмоциясы бар, бирок үнүңүз супсак, үнүңүз кайдыгер болсо, бул да болбой калат. Баары бири-бирине шайкеш болуп туруш керек. Демек, сүйлөп берүүчү киши жөн эле сүйлөп бергич, жөн эле ойду айтып бергич болбостон, кайсы бир деңгээлде өзүнүн актерлук чеберчилигин дагы көрсөтүшү керек болот. Баягы көнүп калган көнүмүштүктөн качыш керек. Элдин баары колдонгон ыкманы бир алыс жака ыргытыш керек. Мисалы, ушул видеонун башында эле, баштаганда, салам деп баштаганда эле көнүмүш стилде баштасам эмне болмок? Болмок. Мисалы, саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөрү, сиз мыкты сонун сүйлөгүңүз келеби? Тартынбай, коркпой, чочубай, эл астында оюңузду эркин билдиргиңиз келеби? Анда менин YouTube каналыма подписка деген жерин басып коюңуз. Менин каналымдан алыстабаңыз. Мен баарын өз орду менен сонун кылып сизге айтып берем. Деп ушундай көнүмүш айтсам, бул бүт баары айта берип, дей берип, мактана берип, колдонулуп бүткөн көнүмүш ыкма. Мындай кайталанма, мындай зеригиштүү ыкманы колдонуу, ушундай сыяктуу ыкмаларды колдонуу сиз күткөн натыйжаны, пайдалуу натыйжаны бербейт. Журналистика факультетинде окугандар билишет, адам алгач сүйлөп баштаганда эле алгачкы сүйлөгөн эки ооз сүйлөмүңүз элди дароо өзүнө тарта турган сүйлөм болуш керек. Бирөө үйүндө кир жууп отурабы, тамак жеп отурган болобу, же болбосо мындай короодо топтеп ойноп аткан болобу, сиз сүйлөп атканда бүт баарын жыйыштырып, токтоп турчу, буякта кызык нерсени сүйлөп атат деп кызыга турган кылып сөздү ошентип баштооңуз зарыл. Сөздүн башында эле көрүүчүнү, же бир маектешти, же бир сүйлөшүп аткан кишини
же bir жамаатты өзүңүзгө тартып албасаңыз, же сизди көрбөй укпай акырын жылып туруп кетишет, же калп эле ушу сиздин көңүлүңүз үчүн, сиздин көзүңүзчө угмуш этип, көрмүш этип, ичинен болсо ушу эртерээк сүйлөп бүтсө болот эле деп чыдап отура беришет. Сөздү баштаганда жадатма же үшкүртмө же бир зериктирме кептен баштабай, мисалы кандайдыр бир кызыктуу окуяны мисал кылыңыз, же кандайдыр бир жылмайтчу, күлдүрчү, таң калтырчу бир башыңыздан өткөн жоруктарды, реалдуу жоруктарды айтуу менен баштаңыз. Же олуттуу болуп, саламатсызбы, ассаламу алейкум, салам достор деген ушундай бир көнүмүш ыкмалар бар го. Ошондой стандарт менен саламдашпай, шуулдап, о достор, кандайсыздар? Бала чака, мал жан караманбы? Ошондой эле болсун ылайым. Менде дагы баары жакшы. Анда эмне кылдык? Баштадыкпы? Деп мындай шайдоот, адаттан тыш баштасаңар дагы болот. Кыскасы, сөздүн башында эле кишини өзүңүзгө тартып алышыңыз керек. Сүйлөп жатканда эң маанилүү бир нерсе бар, ал эмне маанилүү нерсе? Жакшы эле оюңузду иреттүү айтып келатып, бир маалда айтам дегениңиз тарс этип эле эсиңизден чыгып, орто жолдо талаалап, такалып, жүдөп какап, тиги жанагы эмне эстен чыгып калып турбайбы деп ойдун учугу үзүлүп, далдырап калсаңыз, анда эле бүттү. Буга чейин өтө мыкты сүйлөп келаткан сөздөрүңүздүн баары ошол такалганыңыз бузат, талкалайт, жок кылат. Ошондуктан сөз арасында баягы караңгыдан көз тапкан, гаплеттен жол тапкан дегендей, сөз тапкыч, ой тапкыч, орусча айтканда импровизатор дагы болушуңуз керек. Кагазды бир карап, анан асманды бир карап, эмне эле тиги тилим учунда эле турат, елки, хай, вообще өлбөдүмбү деп мында жүдөп какап турсаңыз, эми сизди ким угат? Анан сөзсүз эч кимдикине окшобогон бир оригиналдуулукту табыңыз сүйлөп атканда. Сиз сүйлөп атканда, сиз гана кыла ала тургандай, сизден башка эч ким аны кайталай албай тургандай, сизди туурай албай тургандай, өзүңүздүн сүйлөө өзгөчөлүгүңүздү, стилиңизди табыңыз. Эми ал нерсе ар кимде ар кандай болушу мүмкүн. Аны бирөөгө момундай кыл, тигиндей кыл, момунтсең эле, тигинтсең эле, ошондо бир уникалдуу болосуң, кайталангыс болосуң деп үйрөтө коюу да кыйын. Ошон үчүн ал нерсе уникалдуулук, оригиналдуулук, талант деп аталат. Кудай наржаңызда, дээриңизде ал шыкты, талантты берген болсо, анан көбүрөөк көнүгүүлөрдү жасасаңыз, машыксаңыз, сүйлөп атканыңызда ошол баягы жөндөмүңүз өзүнөн өзү байкалат. Бирок негизгиси ушу мен жогоруда айткан нерселердин баарын эске алып, аракет кылыңыз. Аракет кылыңыз жана аракет кыла бериңиз. Талантым бар эле, жөндөмүм бар эле дебестен. Буюрса, баары тынбаган, чарчабаган аракетиңизге жараса, сөзсүз түрдө буюрса түшүмүн берет. Кийинки сабактарга чейин аман болуңуздар.